Keyinki söz Төлөбаев Балбак Зарылкаевичте. Атыр Болотбек, айтсаңыз, пожалуйста, аярлуу жарандар боюнча мыйзам бар да, аярлуу жарандардын кандайдыр бир процентин муниципалдык мамлекеттик кызматтарда иштетиш керек деген. Ошондой эле ал бизнесте ошого иштетиш керек да, белгилүү черемдүү бир пайызын лоозулар боюнча. Ошол кайсыл жерлерде аткарылбай атат? Майыптыгы бар жарандарыбызга кепилдиктер көрсөтүлгөн мыйзамдын эмгек кодексинде 5%-дан кем эмес ар бир мекемеде анын жеке менчигине карабастан мамлекеттикпи муниципалдыкпы же жеке менчик жеке бизнес болбосун 5% жумуш орду майыптыгы бар адамдарга берилиш керек. Бирок мамлекеттик кызматта бул жумуш орду бул кепилдик 1%га да жетпейт. Себеп? Ар кандай жумуш эмеге мыйзамдын аткаруусун талап кылбайсызбы анда? Биз ошону бизде да мониторинг жүргүзөбүз, дагы маалымат беребиз да, бул азыркы убакта сакталбайт. Мындайда эми сиз деген аябай активдүү жарандык позицияңыз бар. Ушул орунга келдиңиз, биз сүйүнүп атабыз. Сиз мыйзамдын аткаруусун талап кылышыңыз керек. Аярлуу жарандарды муниципалдык, мамлекеттик жана жеке мындай ишкерлер мыйзамдын аткаруусун талап кылсын. Мыйзам иштебейби, анда алып салышыңыз керек. Мыйзам барбы? Демек аткарылышы керек. Сизден өтүнүч, мыйзамдын аткаруусун талап кылыңыз, ушуну өкөөлөп көзөмөлдөп туралы. Себеби мына аярлуу жарандар коомдо эмне кыларын билбей калышты. Алар эч кимге жүк болгусу келбейт, жүк да болбойт. Шарт түзүп бергенден кийин аны иштетиш керек да. Же туура эмеспи? Бул биринчиси. Экинчиси, мына көп жерлерде ушул мына жакшынакай презентациянын башында жазып коюп турсуз, балдардын укугу деп, балдар да укуктуу деп. Туура, балдар укуктуу, алардын балдарын коргоо боюнча сиздин алдыда иш-чараларыңыз барбы? Албетте бар. Буга чейин айтып кеткендей, балдардын укуктарын коргоо менин совершалап аткан маалда дагы программамдын эң эле биринчи, эң эле негизги тармактар болчу. Анан ушул иш-аракеттер боюнча мынакей акыркы чыгып аткан кейстер боюнча балдардын укуктарын коргоо иш-аракеттерин көрүп атабыз. Буга чейин тилекке каршы балдардын анан аялдардын укуктары бузулушу боюнча акыйкатчыга аз адам кайрылган. Атыр Болотбек, кыргыздын менталитетин билесиңер. Мигранттын балдарынын баары айылдарда поголовно запкы жабышат. Өтө оор шарттарда азыр мигранттын балдары. Туугандарына таштап кеткен, мына жакында эле видеодон көрдүңөр. Даже бир баласын Москвага алып бартып багып урупса, бул бер жагы эле айылдагы балдардын азабы эле болуп атат. Биз өзүбүздүн келечектеги муундарыбызды талкалап алуу коркунучунда келип кептелдик. Ошон үчүн сизден өтүнөм мен. Могу международный организациялар болобу, өкмөт менен болобу, айылдагы мигранттын балдары боюнча кандайдыр бир чечимге барышыбыз керек. Бул улуттук программа болуш керек. Ошону бир көңүл буруп карап койсоңуз, чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.